7-майдан 8-майга караган түнү Лас-Вегастын T-Mobile аренасында Сауль Альварес менен Дмитрий Бивалдын ортосундагы көптөн күткөн чемпиондук куру үчүн бокс беттеши болот. Кыргызстандык Бивал WBA версиясынын жарым оор салмактагы курун коргоого чыгат. Эске салсак, Дмитрий Бивал 1990-жылы 18 декабрда Чүй облусунун Токмок шаарында төрөлгөн. Атасы Молдова улутунан, ал эми апасы Корея улутунан. 200'дөн OTV телеканалы 60 күнгө акысыз. Акция жаңы О абоненттери үчүн гана. Переходи на О плюс OTV тарифтеринин линейкасына кошулабыз. Жылдызча 750, жылдызча 3-4 буйрутмасын теребиз да 200'дөн ашуун каналда акысыз көрөбүз. Спорт, балдардын каналы, жаңылыктар, фильмдер, сериалдар дароо 3 түзүлүштө. Интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер баары бир тарифте. Переходи на О плюс OTV. Сага керектүүлөрдүн баары. Бокс менен 6 жашынан машыга баштап, 2002-жылы ата-энеси жана 2 эжеси менен Санкт-Петербургка жашоого көчүп кетишкен. 2007-жылы эл аралык даражадагы спорт чебери наамын алган. Өзүңүздөр билгендей, Канело Альварес дүйнөлүк бокстун жүзү. Аны менен мушташкан каалаган мушкер алтынга көмүлүп калары белгилүү. Ал 60 жолу беттешке чыгып, 57-синде жеңүү үчүн аталган. Анын ичинен 37 жолу нокаут менен уткан. Канело Альварес дүйнөдө гонорарды эң көп алган мушкер гана эмес, бардык салмактарды эске алганда эң мыкты боксчу болуп эсептелет. Беделдүү The Ring журналы бул спортчуну мына ушундай статустагы мушкер катары таанайт. Өткөн жылы мексикалык мушкер супер орто дивизионду талкалап, бардык 4 корду жеңүү менен дүйнөнүн абсолюттук чемпиону аталган. Бул өтө уникалдуу жана сейрек гана кездешчү жетишкендик болуп эсептелет. Жарым оор салмактагы Дмитрий Бивалды оңой атаандаш деп айтууга болбойт. Канело канчалык каардуу жана күчтүү болбосун, Бивалга каршы беттеш жөнөкөй өтпөйт дегендер көп. Бирок Диманын атаандаштары Канелонункундай деңгээлдеги мушкерлер эмес болчу. Ал Жан Паскаль, Исаак Чилемба, Джо Смит Джуниор жана Салливан Баррера деген каршылаштары менен мушташкан болсо, Альварес Геннадий Головкин, Мигель Котто, Шейн Мозли жана Остин Траут аттуу боксчулар менен чыккан. Булардын ысымдарынан эле кимисинин каршылаштары мыкты болгону көрүнүп турат. Анткени менен Россия үчүн чыгып жүргөн кыргызстандыкта статистикасы бир окмуш. 19 жолу жеңип, бир да жолу утулган эмес. Жеңиштеринин 11-ин нокаут менен жыйынтыктаган. Бивал беттештерин көбүнчө аягына чейин өткөрөт. Буга анын 8 беттеши толук аягына чыккандыгы далил болуп турат. Биз жан тарта турган Бивалдын күчтүү жагы 12 раунд бою бир ыргакты кармап, чарчабай мушташуу да мыкты. Жана анын универсалдуулугу көп учурда өз ролун ойнойт. Ошондой эле Бивал биринчи номерде кандай иштесе, экинчи номер менен да ошондой эле боксташа алат. Мындай жөндөмү Канелого сөзсүз ыңгайсыздык жаратышы керек. Алыс аралыкта туруп бир сокку эмес, сериялуу чабуулдар менен иштеген Бивалда мүмкүнчүлүк сөзсүз болот. Анын үстүнө бой жагынан 10 сантиметрге атаандашынан бийигирээк. Альварес Бивалга караганда көп кырдуу талант экендиги талашсыз. Бирок эмнегедир акыркы беттештерде аны көрсөтө албай келүүдө. Айрыкча физикалык күчкө таяп мушташып келатат. Көлөмү жагынан чоңураак болгон Диманы утуш үчүн ал ар түрдүүчө кыймылдап, универсалдуулук менен алышы керек болот. Токмоктук жигиттин карьерасында мындай беттеш буга чейин болгон эмес. Альварестин мурунку промоутеру Оскар де ла Хоя Канелого туура каршылаштыш келгенин тастыктады. Мага Бивалдын мыкты атаандашы экени көңүлүмө толууда. Канело дал ушул спортчуну тандаганына кубанычтамын. Эң башкысы ал орусиялык. Эми ага АКШга киргенге уруксат беришсе экен. Спортчу өзүнөн чоңураак атаандаш менен чыгуусу рингде көптөгөн проблемаларды жаратат. А эгер анын чеберчилиги, кыймылы жогору деңгээлде болсо, анда мексикалык боксчу утулуп калышы да ыктымал.